Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Телефондук сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Владимир Путин Садыр Жапаровго украиналык кризисти жөнгө салуу маселеси боюнча америкалык тарап менен болгон жакынкы дипломатиялык байланыштардын жүрүшү жөнүндө маалымдады. Жапаров Орусиянын президентине берилген маалымат үчүн наразычылык билдирип, бул кризисти чечүүгө багытталган саясий дипломатиялык аракеттерди колдой тургандыгын билдирди. Мамлекет башчылары аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашышты. Ошондой эле эл аралык жана регионалдык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүү келечегин талкуулашты. Израилде Газа боюнча бийликтин планына каршы наразычылык акциясы өттү. Израилде премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Газадагы согушту күчөтүү планына каршы 100 миңден ашуун адам митингге чыкты. Бул тууралуу The Guardian басылмасы жазды. Жарандар согушту токтотууну жана Газада кырмалып турган элүү туткунду бошотууну талап кылышты. Алар Израилдин желектерин көтөрүп, туткундардын сүрөттөрү бар плакаттарды, ошондой эле өкмөттүк саясатка каршы чакырыктарды кырмап турушту. Израиль шаарларында Хамас менен туткундарды бошотуу боюнча келишим түзүп, куралдуу аракеттерди токтотууга чакырган митингдер дайыма өтүп турат. Израилдин коопсуздук комитетинин чечимине ылайык бир нече күн мурун Газаны басып алууга даярдык көрүлүп, бул тууралуу кеңешме 10 саатка созулган. The Washington Post маалымдагандай, айрым жогорку даражалуу аскерлер бул пландарга каршы болгон. Инет агенттиги Генштаб башчысы Эял Замир да бул топко киргенин кабарлаган. Бул чечим Газа секторунун толук басып алынышына жол ачып, аскердик операция бир нече айга созулушу мүмкүн. Премьер-министр Нетаньяху буга чейин согуш бүткөндөн кийин Газаны аннексия кылуу планын жок экенин, бийлик аймактын убактылуу башкаруу органына берилгенин айткан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Президент Жапаров элди жайытты коргоого чакырды. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жайлоолорду коргоого чакырды. Бул тууралуу 9 августта Facebook баракчасына билдирүү жарыялап, соңку учурда өлкөнүн аймагындагы жайлоолорду кыдырып жүргөнүн, анда жер кыртышын техника бузуп жатканына күбө болгонун белгилеген. Анысы аз келгенсип жайлоолор такыр боло баштаган. Себеби 1970-жылдардан бери жайлоолорго урук себүү иштери таптакыр болгон эмес. Биз 4-5 жылдан бери жайлоолорго урук себүү иштерин жүргүзүп келебиз, бирок бир жылда эле бардык жайлоолорго урук себүү мүмкүн эмес. Бери дегенде 15-20 жыл керек болот. Себеби урук себилген жер мал жайылбай 1-2 жыл эс алып турушу керек. Малдын саны да абдан көбөйүп кеткен деп жазган Жапаров. Ал жерлердеги тургундарды ошол аймактагы жайлоолорду коргоого, коноктордун унаалары менен көк шиберлерди тебелебөсүнө жол бербөөгө чакырды. Кыргызстандын жалпы аянты 20 миллион гектар болсо, анын 9 миллион гектарын жайлоо менен жайыт ээлеп жатат. Бир кезде көк майсаң баскан жайлоолор түрткүлүк малдын көбөйгөнүнөн, кен байлык казуудан жана климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга такырга айланып баратат. Соңку 5 жылда эле жайыттардын саны аянты 25 000 гектарга кыскарган. Өкмөт бул көйгөйдүн алдын алуу үчүн жайыттарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программа бекиткенин, анын негизинде такырайган жерлерге урук себүү иштерин жүргүзүп жатканын маалымдаган.
Салык кызматы банк эсепте соттун чечимисиз текшерүү беренеси алынганын билдирди. Мамлекеттик салык кызматы жаңы сунушталып жаткан салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоордогу соттун чечимисиз эле жарандардын каржы операцияларына байкоо жүргүзүү боюнча берене алынып салынганын 8 августта билдирди. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков бул эмелге ишкерлердин салыктан качуусуна жол бербөө үчүн киргизилгенин коомчулуктагы талкуудан улам жокко чыгарылганын түшүндүрдү. Бул сунуш бардык жеке жактардын эсептери боюнча маалыматты сурап алууну көздөбөйт эле. Учурда көп ишкерлер төлөм жүргүзүүдө жана кабыл алууда ишкердик эсебин эмес, жеке эсебин колдонуп салык төлөөдөн качкан учурлар арбын. Ушундай жагдайда гана ишкерлер колдонгон жеке эсептер боюнча гана банктардан маалымат алуу сунушталып жаткан, деди Исабеков. Дагы башка түшүндүрмөсүндө ушул эле долбоордо жеке жактардын салыктык карызын банк аркылуу анын эсебинен өндүрүп алуу сунушталып жатат. Бул чара бардык териштирүүлөр жана соттун чечиминен кийин гана ишке ашарын, мындай талап учурда юридикалык жактарга жана ишкерлерге колдонулуп жатканын билдирди. Бул мыйзам долбоору 7 августта коомдук талкууга коюлган. Мындан улам коомчулукта салык кызматынын соттун чечими жок эле жарандардын банктык операцияларын көрүүгө укук берилишине нааразы пикирлер айтыла баштаган. Булак Азаттык. Бишкекте Орок айылындагы көрүстөндөр чыкты. Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Орок айылында көрүстөндө ачык аянтта кураган чөптөндөр чыкты. Бул тууралуу бүгүн Өзгө чок кырдаалдары министрлигинен билдиришти. Өзгө чок кырдаалдары министри Бообек Ажекеев жеринде өзү көзөмөлдөп, жалындын жайылуу коркунучуна каршы аракеттерди көрүү ишин башкарууда. Тилсиз жоондо жүрүүгө саат 11:20 тарта Өзгө чок кырдаалдары министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын ыкчам тобу жалпы 5 күжүрмөнү эсеп, 8 куткаруучу жана штаб тартылган. Учурда өрт өчүрүү иштери жүрүүдө.